да ошол маданият өкүлдөрү башка компаниялар, жеке компаниялар болуп буюм саткан ишкерлерди мактап мындай жардам алып жатат. Ушул боюнча тоюучу маданият өкүлдөрү кандайдыр бир элдин катмары ээрчип ошолорго ишенип ошонун жарнамасы менен барып жабыркап калган ушулар болот. Ошол боюнча сиздерден мындай бир түшүндүрүү иштери же аларды бир тизгиндеп тура турган мыйзам долбоору сунуштадыңыздарбы? Мына коңшу өлкөлөрдө бул боюнча ушул блогер болобу, ырчы болобу, башкасына бир мыйзам жазылып жатыптыр да. Сиздерде кандай сунуш бар ошо? Рахмат. Бул жер биз эркин экономикада жашап атабыз деп ушундай механизмдерди, принциптерди кабыл албадыкпы? Башка өлкөлөр мүмкүн башка андай нерселерди кабыл алган жок, бирок биз ушундайды кабыл алганбыз да, ар бир жеке өзүнүн жоопкерчилигинде. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө маданият кызматкерлеринин артынан мүмкүн билип, мүмкүн билбей ээрчиген адамдар көп. Алар ар бир нерсени жарнамалаганда ошол жоопкерчиликти билип, анан жарнамалаш керек эле. Биз азыр жанагы акыркы мезгилдерде Ихсан компаниясы деген чыкпадыбы? Андан башка Ошодон кийин азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бардык өкүлдөрүбүзгө айтып атабыз. Баягы маданият кызматкери болгондон кийин, элдин алдында элдин жүзү болуп жүргөндөн кийин ошол жоопкерчиликте мамиле жасоо боюнча азыр чакырыктарды жасап атабыз. Мыйзам механизмдерин азыр карай элекпиз, бирок азыр түшүндүрүү иштери жүрүп атат маданият кызматкерлеринде. ушундай мыйзам калган деген оюңуз бар. Аны карап көрүш керек. Азырынча андай демилгебиз жок. Рахмат. Элдер.